Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 22 август 2024 жыл мен сиздерге Новокатский подиум тарапта жайгашкан 77-сериядагы 4 кабаттуу домдун 1-кабатынан сатыла турган 4 бөлмөгө жасалган 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул Новокатский подиум. Мындайча айтканда Новокатский подиумдон Актилекти көздөй өйдөгө чыкканыңыздарда бул Мамыров көчөсү болуп калат, билесиздер, а? Мамыров көчөсүнүн сол тарабында мына жакта МП заправкасы бар. Ошол заправканын жанындагы асфальт ушул көчөгө кирсеңиздер Атабаев көчөсү болуп калат. Так, туугандар, бул жака бир 100 метр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта Атабаев 148-адресте 4 кабаттуу домду көрө аласыздар. Жакын эле жерде 100 метр. Ошол 4 кабаттуу домдун 1-подъездинде 1-кабатында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Бул сатылуучу квартиранын огороду. Анан мына кошумча балкону дагы чоңойтулган дедим го, бул ушул жер болуп калат. Балконун чоңойтуп, чоң бир бөлмө кылып койгон. Анан ал жерде темир тосмосу бар. Ошол темир тосмону ачып, ушул квартиранын огородуна кирип келсеңиздер болот. 4 тарабын тосуп коюптур. Мына ал жакта мисалы когон килаш бар экен. Мындай жүрүп келсеңиздер бул жакта өрүк бар экен, чоңоюп мөбө берип калыптыр. Анан нар жагында болсо забор турат. Забордун нар жагындагы огород бар экен. Ушул квартирага тиешелүү. Мындайча айтканда, квартиранын алдында артында огороду бар, туугандар. Анан ал жерде подвалы, мен жана айттым го, подвалына да чыгып түшүп кирип турсаңыздар болот. Шланга менен сууну чыгарып, огородко сууну жиберип коюптур. Сатылуучу квартирабыз 1-кабатта жайгашкан. Мына бирок эшик орнотулган, ачып кирип келебиздер. 3 комнаталуу квартира, бирок 4 комнатага жасалган. Жалпы аянты 82 квадрат метр. Мына эшикти ачып кирип келебиздер. Киргениңиздерде сериясы 77, кирпичный дом, 4 бөлмөгө жасалган 3 бөлмөлүү квартира. Жалпы аянты 82 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, суу, свет, природный газ, канализация бардыгы бар, туугандар. Бир гана центральный отопление жок, бирок электрический бар, туугандар, отопление. Мына бирок эшикти ачып бул жака түз киргениңиздерде прихожкалары дагы кең экен. Документтери дагы так. Мына эң чоң бөлмөсүнөн баштай берейин. Так, бул зал болуп калат. Астын көрүп атасыздар. Ламинат, дуалдары мойшабой, потолоктору гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Мына ушундай зал бөлмөсү өтө кең экен. Ремонттору сонун, туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин, эч нерсе кылыштын кереги жок. Так. Анан мына квартирага кирип эле оңго бурулсаңыздар, экинчи бөлмөсү. Мына туугандар, бардык бөлмөлөрдүн ремонттору жакшы экен. Айнек терезелери пластик, темир тосмосу менен. Мына туугандар. Бул ошондо экинчи бөлмөсү болду. Анан барыңыздарга эле кызык болот, туугандар. Неге сатып экен деп, бул жерде ээлери 2008ден бери бул квартирада жашайт экен. Анан азыркы учурда Бишкекте жумуш кылат экен. Ошол жакта жашап жумуш кылат экен. Эми бул бош турган квартирасын сатка коюп атат, туугандар. Анан бул квартирада эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык буюм тайымдар калтырылат. Бул жагы болсо 3-чү бөлмөсү. Мына эми мына спальный, шкаф, диван бардыгы калат. Сатып аткан себеби Бишкекке толугу менен көчүп атат экен, туугандар. Айнек терезелер пластик, темир тосмолор менен, алдында, артында огороду бар. Ошону жакшылап эске алып коюңуздар. Мына полдору да бир башкача сонун экен. Потолокторун караңыздар, гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Негизинен жакшы. Келесиздер, жашайсыздар, даяр квартира. Анан бул жагы санузели. Санузелин байкап атасыздарбы? Кең экен. Унитаз, раковина, күзгү, душевой кабина бардыгы бар. Полудубалы кафе. Ушундай. Так. Мына квартирага ошол жактан кирсеңиздер, солго бурулсаңыздар, бул жагы кухнясы болуп калат. Аристон бар бул жакта отдельно, өзүнчө. Кухонный эмерек, газ, вытяжка бардыгы бар экен. Анан бул жака мындай түз жүрсөңүздөр, балконду чоңойтуп койгон, бул ошондо 4-чү бөлмөсү. Ылый тарабында бийиктиги 2 метр болгон подвалы деле бар. Мына ал жерден түшүп чыгып турсаңыздар болот, лестницасы бар экен. Алсаңыздар сырт тарапта подвалдын эшиги бар экен. Ошол жактан дагы чыгып кирип турсаңыздар болот. Негизинен подвал деле керек. Буюм тайымдар, салат варенье бүт бардыгын ошол жака коюп койсоңуздар болот, туугандар. Мына бул жагы ошондо кухнясы, көрдүңүздөр, кухонный эмерек, газ, вытяжка бардыгы бар экен. Так, анан сквозной квартира, эки тараптан күн тийип шамал жүрүп турат. Алдында, артында өзүнүн огороду бар. Так, дагы кандай маалымат берсек, туугандар?
Документтери так, бардык условия бар. Бир гана центральный отопление жок, бирок электрический отопление бар деп ээси түшүндүрүп берди. Локация дагы өтө сонун, тынч райондордун бири. Так. Менимче болду окшойт. Колдон келишинче маалымат бердим. Эми туугандар, ушул сатылуучу 3 комнаталуу квартиранын баасын айтайын сиздерге. Болор баасы $65,000 экен. Болор баасы деди. Срочно сатыш керек экен, ошол себептен жакшы эле баага коюлуп атат деп ээси түшүндүрүп берди. Барыңыздарга ийгилик. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр. Өтө сонун туугандар. Анан жалпы аянты 82 квадрат метр болот. Алдында артында огороду бар, сыртта парковочный местосы бар, анан подвалы дагы бар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун шарттары бар сатылуучу 3 бөлмөлүү квартираны колдон чыгаргаңыздар. Биринчи кабат туугандар.